Кәлимә тәййибә 13. Миктат бин Асвад радиаллаху анху айтат: Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың шаар, айыл, чөл, үй, чатыр жана башка айтор жер бетинде Аллах Таала ислам келимесин жеткирбеген бир дагы жай калбайт. Ишенген, ыйман келтирген адамды сыйга бөлөп, өзүнүкү кылат. Ишенбеген, ыйман келтирбеген адамды кордукка салып, мусулмандардын кол астына салат, деп айтып жатканын уктум. Миктат бин Асвад радиаллаху анху айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шаар, айыл, чөл, үй, чатыр жана башка айтор жер бетинде Аллах Таала ислам келимесин жеткирбеген бир дагы жай калбайт. Ишенген, ыйман келтирген адамды сыйга бөлөп, өзүнүкү кылат. Ишенбеген, ыйман келтирбеген адамды кордукка салып, мусулмандардын кол астына салат, деп айтып жатканын уктум. Миктат бин Асвад радиаллаху анху айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шаар, айыл, чөл, үй, чатыр жана башка айтор жер бетинде Аллах Таала ислам келимесин жеткирбеген бир дагы жай калбайт. Ишенген, ыйман келтирген адамды сыйга бөлөп, өзүнүкү кылат. Ишенбеген, ыйман келтирбеген адамды кордукка салып, мусулмандардын кол астына салат, деп айтып жатканын уктум. Ахмадтын Муснады.